Чоңалай аймагы шарты катаал район. Эл мал чарбачылыгы менен жан сактап дыйканчылык кылууга климаттык абалы туура келбейт. Күнүмдүк керектелүүчү азык-түлүк облус борборунан ташылып, Чоңалайга жеткичекти жол акысы менен 2 эсе кымбатка түшөт. Өзгөчө ундун кымбаттыгы жашоочуларды кыйнап, аргасыдан 1700 сомдон сатып алып жатышкан. Алыскы аймактагы тамак аш продуктларынын баасы жогору экендиги баарына маалым. Бирок арзандатууга бийлик тараптан аракеттер көрүлгөн эмес. Анткени азык-түлүктү жеке соодагерлер ташып, киреше табуу үчүн наркын каалагандай көтөрүп алышчу. Бул көйгөйдү эске алган Өнүгүү Прогресс саясий партиясы Чоңалайга заводдон чыккан баада жеткирүүнү уюштуруп, ун дүкөнүн ачып берди. Эми Сары Могол жана Талдык суу айылдарында базардагыдан 200 сомго арзандатылган баада ун сатыла баштады. Бул жакта тоолуу аймак болгондугуна байланыштуу эгин маселеси жана бир аз ун маселелери жаралгандыгына байланыштуу бүгүн ушул Өнүгүү партиясынын атынан ушул жерге өзүбүздүн атайын магазиндерибизди, дүкөндөрүбүздү ачып отурабыз. Бул жерде негизинен ошол оштун наркында жергиликтүү калкты ун менен камсыз кылуу болуп, негизги максатыбыз ошол. Бул жерде бүгүнкү күндө жергиликтүү алып сатуучулар тарабынан 1700дөн 1750 сомдон бир кабын келип атыптыр. Биз бул жерге бүгүнкү күндө 1450 сомдон ошол эле унду жеткирип берип атабыз. Эми бул дүкөндү натыйжалуу иштетүү алайлыктарга көз каранды. Кампада ун түгөнгөндө заводко чалып, буйрутманы өз убагында берип турса эле, ун үзгүлтүксүз келип турат. 3 нерсе бар экен да. Карга акуу асман каратып учат экен. Балык сууга каратып сүзөт экен. Крокодил балчыкка каратып татат экен. Ал эми карапайым элдин ичинен өскөн адамдар элиң ойлоп жүрө берет экенсиң. Ол кандай жамандык болобу, жакшылык болобу, баары жүрөгүңдө элиң турат. Ошон үчүн туугандар сизден сураныч, бул магазин ачылып аткан оптун магазин. Мен сизден бир нерсе сурайм. Жабылып калбаш керек. Ушунун өзүнүн эрежеси менен жакшылап иштетсеңер, бул ошол заводдон чыккан сенасы ушул жерге келип түшөт. Заводдо кандай сенасы ошондой болуп түшөт да. Ошон үчүн силердин өзүңөргө эле балык, элге эле балык. Элге эмне кылып берсең дагы эл өзүнө кадыр баркына жетип, ыза турматына жетип иштетип алыш элдики. Соңку күндөрү доллар кунунун көтөрүлүшү менен шартталган кымбатчылык айыл элин бир топ түйшүккө салып келет. Эң негизги азык ундун баасынын жогорулагандыгы элеттиктердин наразылыгын жаратып, айрым үй бүлөлөр нанды үнөндөп жеп калгандыгы дагы жашыруун эмес. Айылда иш жок, көптөр үйдө бош. Карапайым калк 200 сом эмес, 20 сомдук арзандатууларга мукурап турганда, Өнүгүү Прогресс саясий партиясынын заводдон түз алып келип саткан дүкөндөрү мактап айтууга татыктуу иш болду дешет айыл тургундары. Унагы экен, унун өңүчүсүн көрдү. Манан аркасын жоготпой кайрап келип, ундан алып келип туруп алабыз. Арзан экен. Кыйла мына биздин коммерсанттарга караганда 200 сом арзан экен. Алайлыктар Өнүгүү Прогресс партиясынын айыл чарба жаатындагы аткарган иштери менен жакындан тааныш. Дыйкандарга жардам кылып, трактор, комбайндарды алып келип жаткандыгын жакшы билишет. Тургундар мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, Чоңалайга дагы арпа чөп чапканы, комбайн керектигин айтып алышты. Биздере колубуздан келген эмне, алай жерден эмне керек? Бизге муктаж элеши жаңда анча-мынча трактор, техника, анан саларка дегендей бир нерсе урук. Башка бизге бирдеме алып келип бер дебейбиз, алма. Базарда сатып жей берет керек болсо. Чында. Туура айтасыз. Азыр бизге эмне? Туура айтасыңар. Мына ун маселеси, анан эрте бизде малыбызды багыш үчүн бизге чөп керек, основной бизге арпа. Урук керек. Ушул эми колдон келиши чем азыр бакыт айтып кетти. Чем күлчөнүн баасынан аз пастатып келсе, эл муну жакшы кабыл алат деп ойлойм да. Нан болсо ырда болот деп айтылгандай, Өнүгүү Прогресс саясий партиясы дастаркондо байытылган ундан жасалган нан болуп, кымбатчылыктын кесепетинен нан тартыштыгы жаралбаса деген ниетте. Ар бир үйдө нандын жыты кетпей, нан берекеси үзүлбөсүн деп, өлкөнүн алыскы аймактарына арзандатылган сапаттуу ун жеткирүү иштерин мындан ары дагы активдештирмекчи.